Самат деген инисин YouTube'da көрсөңүздөр, ошондо көрбөсөңүз бир карап коюңуздар. Мен бир эмес 2-3 ирет карап көрдүм ошону. Самат деген жанагы киноактер болуп жүргөн бир инибиз бар. Ошол мага окшогон молдокелерге дагы, соодагерлерге дагы менин деп көкүрөк каап жүргөн бүткүл момун мусулмандарга үлгү боло турган бир сабакты жашоосунда жасады. Ошол Самат деген инибиз тууганда карап көрсөңүз эмне дейт? Менин бир тууган чоң агам дейт, өзүлөрү 4 бир тууган экен. Чоң агам ушул границада, чек арада иштеп өмүр бою дейт. Өкмөттүн жумушунда аз айлык менен үй алганга жетишпепти. Өкмөттүн үйүндө жашап келип, пенсияга чыккандан кийин, өкмөт анын үйүн алып койгондон кийин, жанагы Самат инибиздин агасы Москвага эми акча таап, үй алайын деп ошол жака кетиптир. Кеткенден кийин жанагы Самат инибизде акчасы бар экен. Ошол акчасы кымбат баал машина алгысы келип, бирок менин бир тууган улуу агамда машинасы жок турса, мен кымбат баал машина жүргөнүм жакшы эмес го деп, агасына телефон чалып, ага Москвадан кайра келиңиздер, чалдым дейт. Агам сурады, эмне үчүн дейт. Жок, келе бериңиз деп айттым дейт. Келгенден кийин ушул машинада турган акчамды ошол байкеме берип үй алдык дейт. Көрдүңүзбү? Канчалык бул ыйман, канчалык берешендүүлүк, канчалык Алла Таала сүйө турган бул амал кылган. Ал ошол Самат деген инибизде дин илимдери болбосо керек, бирок адамгерчилик бар экен. Ыйман жүрөк болтурган жигит экендер. Мен могул жерде сиздерге баян кылып аткан адам, ошол иштин орундалганда, менин бир туугандарым ошондой бир үй жок болгондо, менин колумда бар болгондо ошол ишти кылат белем деген суроону кайра өзүмө коюп көрдүм. Жасайт белем мен элге ушундай садака кыл, жакшылык кыл, Алла Таала кылган садаканы 10 эселеп, 700 эселеп көбөйтөт деп элге жума сайын айтып туруп, өзүм башыма ушундай келгенде бир тууганыма машина албай, бир тууганыма бир үй алып берейин деп үйдү алып берип кое алат белем. Ошого ыйманым жетет беле деген суроону улагып койдум тууганым. Сиз да ошол суроону коюңуз. Канчалаган үй бүлөлөр бар? Бир туугандар 4 бир тууган болушу мүмкүн, 2 бир тууган болушу мүмкүн. Бирөөсүнүн жашоосун карасаң, тим эле асманда жашап атат. Экинчи бир тууганды карасаң, ушунчалык абалы начар. Квартирада турат. Үй бүлөсү ушунчалык кыйналып жашайт. Бир тууган 10 жолу умурага барып келип жатат. Бирок жанындагы өзүнүн бир тууган агасы бир жолу умурага барган жери жок тууганым. Кантип ушуну өзүңүздөр көрүп жатасыз? Кандай иннамал мукминуна яхва дейт Алла Таала. Албетте муундар бир туугансыңар дейт. Кандаш болгон бир тууган канчалык адамга жакын болуш керек. Бир ата бир эненин балдары. Мындайлар көрүп жүрөбүз жашоодо тууганым. Алымы дагы, даватчысы болсун, бизнесмени болсун, айырмасы жок. Көрүп жүрөбүз андайларды. Бир тууган жашоосу кандай, экинчи бир тууган жашоосу кандай болуп жатат. Бир тууганыбызга жардам берейли тууганым. Алла деп пайгамбарыбыз айткандай, Аллага жана акыретке ыйман келтирген болсок, кошунаңды сыйла, урматта дейт. Ага жардам бер деди пайгамбарыбыз. Коногуңду сыйла, урматта дейт. А бир туугангачы? Пайгамбарыбыз айтат, бир тууганыңа берген садакаң 2 эсе сооп болот дейт. Башка бир адамга берген садакадан көрө дейт. Себеби биринчиси садака берди деген сооп аласың дейт. Экинчиси ошол силату рахим дейт. Бир туугандык мамилени жасадың деген экинчи сооп аласың дейт пайгамбарыбыз айтат.